Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышан мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Жалал-Абад май иштетүүчү заводу ЖЧКсына барды. Мында президент май иштетүүдө жергиликтүү сырьёну колдонууну тапшырды. Ысык көлдө жол кырсыгы катталып 5 адам каза болду, 4-өө ооруканада жатат. Ош шаарында быйылкыга пландалган 38 көчөдө тротуарды оңдоп түзөөгө акча каражаты тартыш. Андыктан айтылган жолдор толугу менен бүтпөй турган болууда. Балван багындырган дагы бир ийгилик. Акжол Махмотов Сербияда өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 сентябрда Жалал-Абад облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Жалал-Абад май иштетүүчү завод ЖЧКсына барды. Маалыматка караганда май иштетүүчү завод көп жылдан бери токтоп турган. 2021 жылдын күзүндө ишкананы оңдоо жана калыбына келтирүү башталган. Үстүбүздөгү жылдын март айында завод өз ишин баштаган. 2022 жылдын мартынан сентябрга чейин 900 тонна сум май өндүрүлгөн. Майды өндүрүүдө чет өлкөлүк сырьё колдонулат. Бүгүнкү күндө завод өзүнүн кубаттуулугунун 40% гана колдонот. Ошондой эле компания пахтаны кайра иштетүүчү заводду ишке киргизүүнү пландап жатат. Президент өсүмдүк майын өндүрүүдө жергиликтүү сырьёну колдонуу, заводду модернизациялоо жана өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу маселесине көңүл буруп, мамлекеттик органдарды бул иште компанияга жардам көрсөтүүнү тапшырды. Бүгүнкү күндө бизге күн карама өсүмдүгү Россия Федерациясынан келип жатат. Эгерде биз өзүбүздүн пахта иштетүүчү заводубузду иштетип алсак, элдер көбүрөөк пахта эгип, бизге пахтасын көбүрөөк алып келмек. Ошол пахтадан биз пахтанын өсүмдүгүнөн май чыгарсак, биздин элге май мындан да арзаныраак жеткирип берилмек да. Азыр бүгүнкү күндө биздин заводдун 40% кубаттуулук менен иштеп жатат биздин завод. Суткасына 80-90 тонна семечка чейин иштетсек болот. Бирок талапка жараша азыр 40% кубаттуулук менен гана иштеп жатабыз. Министрлер кабинети пенсия өлчөмүн 2022 жылдын 1 октябрынан тартып жогорулатуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Маалыматка ылайык, буга чейин пенсия өлчөмү орточо 200-300 сомго көтөрүлсө, эми жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700-дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечими кабыл алынган. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстанда пенсия өлчөмү 1 октябрдан тартып жогорулайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 10 сентябрда өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Мамлекет башчы өлкөдө пенсия төлөмдөрү үчүн буга чейин жылына 70 миллиард сом каралып келсе, мындан ары бул сумма 90 миллиард сомго чейин көбөйө турганын белгилеген. Буга чейин пенсия өлчөмү орточо 200-300 сомго көтөрүлчү. Азыр эми биз бир эле учурда жалпы өлкө боюнча пенсия өлчөмүн 1700-дөн 3400 сомго чейин көтөрүү чечимин кабыл алдык. Албетте, бул идеалдуу сан эмес. Бирок бүгүнкү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардыгын жасап жатабыз. Бишкек шаарынын тургуну Анипа Койчунова пенсия өлчөмү көтөрүлөт деген маалыматты уккандан бери үй бүлөбүз менен жетине албай ыраазы болуп отурабыз дейт. Анткени күнүмдүк жашоого керектүү азыктардын баасы кымбат болгондуктан алган пенсиясын жеткире албай, финансылык жактан тартыштык жаралган учурларын да жашырган жок. Жылдан жылга биркеден көтөрүлүп, аз-аздан бир 200-300ден эле кошулуп аткан мурунку президенттердин убагында. Анан азыр эми Садыр Жапаров аябай жакшы эмелерди кылып атат, эми жакшы иштерди кылып атат. Анан эми пенсионерлерге 1 октябрдан баштап көтөрүлөт деп атат. Анан эми моундай суммадагы акчаны айтканда сүйүнүп эле атабыз. Эми бирке болсо дагы жок дегенде ошо бир мүшө күнгө жеткидей көтөрүлүп калса да бизге жакшы да. Анан президент эми жакшы иш кылып атат. Моундай эмеде моунча эме көтөрсө аябай эле жакшы. Бизге карыларга
сүйнөй эле атабыз ошого. Жарандарга пенсияларды төлөө каражаттары пенсиялык фонддун жана республикалык бюджеттин эсебинен социалдык фонд тарабынан жүргүзүлөт. Мекеменин маалыматына караганда пенсиянын өлчөмүн көбөйтүү былтыркы жылга салыштырмалуу 133%га жогорулатылган. Президенттин тапшырмасына ылайык министрлер кабинети тарабынан токтомго кол коюлду. 1 октябрдан баштап пенсиялардын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүн индексациялоо жолу менен көбөйтүү каралып жатат. Бул жерде айта кетсек, базалык бөлүгү буга чейин 1780 сом болчу. Азыркы көбөйтүүдө 3170 сомго жеткирилип атат. Башкача айтканда, базалык бөлүгү толук стажы бар биздин пенсионерлерге 1390 сом өлчөмүндө жогорулап атат. Бул толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Буга мындан тышкары камсыздандыруу бөлүктөрү пенсиянын 15%га толугу менен индексациялоо жолу менен көбөйтүлүп жатат. Учурда Кыргызстанда 735 миңдей пенсионер бар. Жарандар эмгек стажына жараша же эмгек стажы жок болсо мыйзамда белгиленген куракка жеткенде гана пенсияга чыга алышат. Мындан тышкары айрым жарандар үчүн пенсияга чыгуунун жеңилдетилген шарттары каралган. Нуркожоевич Садыр келгенден бери не только неме эмес, айлыктар да көбөйүп атат. Иштер бүтүп атат, жумуштар бүтүп атат. Иштебеген өкмөттөр иштеп аткан сыяктанат. Эми мурунку президенттердин учурунда бир 5 сомон соң кошуп элди алдыган. Андай болгон. Ошол президенттер ушу элге кошула турган эмгегин, элдин эмгегин жеп жыргап жүрүлүп өтүп кетти. Ушуга ошо иштеп койсо эч жакта Кыргызстан бутуна туруп кетмек экен. Садыр Нуркожоевичке рахмат, муну ээрчип аткан өкмөттөргө рахмат. Биз азыр мамлекетибиз бар экенине ишенип калдык азыр. Ушул жаңы президент келгени, парламенти, өкмөтү азыр жакшы. Элдин бир 70-80% ыраазы. Бул президентке, өкмөткө ыраазы болуп турган убагыбыз. Анан эми пенсия кошулса алабыз, ыраазыбызды айтабыз, ыраазычылыгыбызды айтабыз. Эске салсак, буга чейин социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 2023 жылдын 1 январынан тартып Кыргызстанда пенсиянын өлчөмү 7200 сомго көтөрүлүшү ыктымал экенин айткан. Бүгүнкү күндө пенсиянын орточо көлөмү 6100 сомду түзөт. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Президент Садыр Жапаров грек-рим күрөшү боюнча өлкө тарыхында алгачкы ирет дүйнө чемпиону болгон Акжол Махмутовду куттуктады. Азаматсың Акжол Баатыр. Кыргыз элине эле эмес, жалпы эле күрөш сүйүүчүлөргө кызыктуу күрөш тартуулап, таза жеңишке жетиштиң. Кыргыз эли маңдайы жарыла сүйүнүп, кубанычында чек жок. Бар бол Баатыр деп жазды мамлекет башчы. Жапаров эл андан Олимпиаданын алтын медалын көтүп жатканында белгилеп, бекем ден соолук, ийгилик каалаган. Белгилей кетсек, Махмутов Кыргызстандын эгемен тарыхында грек-рим күрөшүнүн дүйнө чемпиондугуна жеткен биринчи балван болуп калды. Ал эми кыз келиндер күрөшүнүн Айсулуу Тыныбекова жана Мерим Жуманазарова дүйнө чемпиону. Ысык Көл облусунун Түп районунда жол кырсы катталып 5 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдирди. 11 сентябрь күнү балыкчы Ананьева Каракол жолунун 196 чакырымында Passat, Honda Accord жана Subaru автоунаалары кагышкан. Анын кесепетинен 42, 30 жана 28 жаштагы эркек кишилер мүрт кеткен. Мындан сырткары 12 жаштагы тестиер, 1 жашар наристе кыз мертинген. Ал эми 36 жана 30 жаштагы эркек кишилер, 39 жаштагы аял, 5 жашар кыз тез жардам кызматы аркылуу Түп райондук ооруканасына жеткирилип, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Жерине 3 куткаруучу тартылып, унадан кыпчылып калган 2 адамдын сөөгүн чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп берген. Мыкачылык менен киши өлтүрдү деп айыпталган адам Польшадан экстрадицияланды. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. Маалыматта кылмыш Жалал-Абадтын Сузак районунда 2011 жылы жасалган. Эл аралык издөөгө алынган шектүү 11 жыл бою жасалма паспорт менен Украина жана Туркияда баш калкалап жүргөнү айтылды. Экстрадициялоо процедурасы 6 айга созулуп, айыпталуучу 10 сентябрда Кыргызстанга жөнөтүлгөн.
Баткен облусунда үстүбүздөгү жылдын 6 айында ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын бирөөсү суицидке кабылып, экөөсү суга чөгүп каза болгон. Ал эми 8 баланын үстүнөн укук коргоо органдарына арыз түшкөн. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Өлкөдө Баткен облусу четке кеткен мигранттардын саны жагынан сап башында турат. Алар балдарын чоң ата, чоң энесинин же болбосо тайата тайэнесинин камкордугуна таштап кетишкен. 4 сентябрда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 14 жаштагы кыз да тайэнесинин колунда өскөнү маалым болгон. Чек арадагы Кызыл Бел айылынын 39 жаштагы тургуну Гүлүмкан Рахманова 4 баласын жалгыз тарбиялап келет. Жолдошу турмуш шартына байланыштуу Орусияга иш издеп кеткен. Жумушсуздуктун айынан балдарым толук кандуу тарбия ала албай, атасыз чоңоюп жатат деп сарсанаа болгон Гүлүмкан жөлөк пулдун берилбей калганы да алардын жашоосунун кыйындашына кошумча болгонун айтат. Пособие алат эдем, күйөөң Москвага кетти деп токтотуп койду. Чыкпайт. Жумуш орундары жок, иштейик десек. Өзүм мугалиммин. Тарыхтан берчү элем. Мигрантпыз. Тажикстандан көчүп келгенбиз. Көчүп келгенибизге анча жыл болду. Жумуш жок. Бардык жака арыз жазып койгонмун. Жогу мамлекет жагынан жумуш орундарында караса жакшы болот эле да. Жаңы талаптарга ылайык ата-энеси миграцияда жүргөн балдарга жөлөк пул чегерилбейт. Четке кеткен ата-энелер балдарын расмий түрдө кимдир бирөөгө 6 айлык мөөнөт менен камкордукка каттатып таштап кетиши керек. Мигранттардын жарым жыл сайын келип кеткенге шарты жок болгондуктан балдардын жоопкерчилиги эске алынбай кала берет. Опекасы кылыш керек, бирок ал 6 айга эле. 6 айдан кийин узартыш керек, ата-энесин чакыртыш керек. Мыйзам боюнча. Ал эми баргандан кийин өзү жумушка орношкуча 1-2 ай өтөт. 6 айда келип эле же үйдөн жок, же башкадан жок келбейт. Мигранттар деген мыйзамы бар экен пособияда. Шартага карап бирок жардам берип чыгарып жатышат. Азыр эми ушул акыркы айларда Россиядагыларга чыгарбагыла деп кысып жатат негизи пособияны. Ал кысканы менен кээ биринин шарты жакшы, кээ биринин шарты жок. Камила, кеч айыңды чыгар. Ушул эле айылдын тургуну пенсия жашындагы Ибадат Ешматова 5 небересин карап үйдө отурат. 3 баласы Орусияга иштеген кеткен. Элетте жумушсуздуктун айынан көпчүлүк чоң ата, чоң энелер бакчанын милдетин аткарып калышты дейт. Анан да ата-энесин сагынган балдарга тарбия берүү да өзүнчө түйшүк экенин айтат. Өзү караш кыйын да. Кулак салат, кулак салбайт. Анын көңүлүн көтөрүш керек. Балдар ата-энеси жок, баары бир мустар болот экен да. Өзүнүн атасы да энесидей болбойт да баары бир. Көпөлөп карасаң баары бир мустар болот экен. Апалары, аталары немеден телефондон чыгып сүйлөсө көздөрүгө жаш алып, качан келесиз? Бизди ям алып барың деп ошентип суроо бере берет да, логочу. 6 айдын жыйынтыгы боюнча Баткен облусунда четке кеткен мигранттардын балдарынын арасында 1 суицид, экөөсү сууга чөгүп каза болгон фактылар катталган. 8 баланын үстүнөн укук коргоо органдарына арыздаттануу түшкөн. Тарбиянын жетишсиздигинен мугалимдер үчүн да түйшүк жаралып жатканы айтылууда. Биз проводкалык багытта түшүндүрүү иштерин кайра жүргүзүп келатабыз. Сууга чөгүү боюнча дагы, суицид боюнча дагы, кылмыштуулугун алдын алуу боюнча дагы. Ошол ата-эненин тарбиясы балага жоктугунан 8 баланын үстүнөн арыздаттануу катталып отурат. Ошо үйүндө болуп баласынга жеткиликтүү тарбия берсе, ошондой балдар тоноочулукка барбайт, уруулук кылуу фактыларга барбайт. Ушундай фактыларга барып аткан балдар бар, мигранттардын балдарычы. Балдар ата-энелердин, тайнелеринин, тагаларынын колунда калышкан. Мисалы ИДНдер менен рейд жүргүзгөндө дагы мигрант үй бүлөнүн балдар түшөт рейдке. Себеби алар уже тайнесин караган тайтасын сөзүн укпай чип кетишет. Анан компьютердик клубтардан тутасың, аларда акча бар, анан энесини, тагасынын, жеңесин айтканын кылбайт, укпайт. Кыргызстан боюнча 1.200.000 жаран четке мигрант болуп кеткени расмий айтылган. Анын ичинен экономикалык абалы оор делген Баткен облусунан расмий катталып четке кеткендер 27.000 адамды түзсө, эч кандай каттоого турбаган мигранттар 100.000ден ашары айтылып жүрөт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.
Бишкекте ректорлардын дүйнөлүк форум өттү. Иш-чаранын темасы улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу деп аталат. Форумда 100дөн ашык өлкөнүн университеттеринин ректорлары окуу жайлардын илимий инновациялык ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери талкууланат. Бүгүн 12 сентябрда Билим берүү жана Илим министрлиги форум жана ага карата даярдыктар тууралуу маалымат жыйын курушту. Бүгүн 12 сентябрь Билим берүү жана Илим министрлиги ректорлордун дүйнөлүк форуму тууралуу маалымат жыйын өткөрдү. Жыйынга билим берүү тармагынын өкүлдөрү катышып, дүйнөлүк форумдун максаты жана өткөрүү пландары менен бөлүштү. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө университет 4.0 деген модель бар. Ага ылайык, ал моделге ылайык университеттер бул жөн эле билим берүүчү мекеме эмес, ал жерде илим жасалыш керек, ал жерде инновациялык жаңылыктар болушу керек, ошону менен катар эле инновациялардын негизинде өндүрүш болушу кажет. Ошол алдыңкы университеттердин тажрыйбалары, ал тажрыйбалардын бизге болгон жардамы, биздин университеттердин кайсыл жакта жетишкендиктери бар, кайсыл жакта биз кенемтени толтурушубуз керек, анткени бүткүл дүйнө менен биз бирдей чогуу чаран кетпесек, анда дүйнөлүк тенденциялардан артта калуу коркунучу турган иш. Форумду Билим берүү жана Илим министрлиги бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюму менен биргеликте уюштурууда. Окуу жайлардын инновациялык эффективдүүлүгүн жогорулатууда, жаштардын илимий техникалык потенциалын ашырууда дүйнөлүк форумдун таасири чоң экени белгиленди. Ушул ар кайсы өлкөлөрдө эң мыкты практика кандай бар? Мисалы, мен айткандай, Кореяда, Америкада, башка өлкөлөрдө, Индияда ушул процесстер жакшы өнүккөн. Ошол коллегаларды чакырып, ошол сессияларда эң мыкты практика боюнча алар маалымат берет. Кийинки сессияда бул жанагындай жогорку окуу жайларда кандай инфраструктура түзүлүш керек, стартаптарга кандай шарттар түзүлүш керек, инкубаторлор кантип иштеш керек. Анан дагы бир чоң максат бул университеттердин жана өндүрүш тармагы менен байланыштарды кантип түзүш керек, кантип каржылаш керек, ушул вопросторду ушул форумда каралат. На самом деле очень много говорят о том, что обучение в университетах, оно Көпчүлүк окуу жайларда теориялык билимге гана басым жасалып, реалдуулуктан алыс билим берилер айтылып келет. Ал эми окуу жайларга стартаптарды жана экосистемаларды киргизүү, дүйнөлүк форумдарды уюштуруу мына ушул кемтикти толуктоо үчүн өбөлгө болуп берет. Стартаптарды түзүү үчүн окуу жай өзүнүн күчтүү багыттарын тандап алуусу керек жана ошол багытта инновациялык идеяларын ишке ашырууга максималдуу инвестиция жасалганда гана жакшы жыйынтык болот. сильные стороны, на что нужно обратить внимание. Иш-чара 14-15 сентябрда өтөт. Ага 60тан ашык өлкөнүн 100дөн ашуун ректорлору катышаары маалым болду. Форумдун биринчи күнүндө мамлекеттик резиденцияда бир нече темада докладдар окулуп, 15 сентябрь Бишкек мамлекеттик университетинде Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын бүгүнкү күндөгү абалы жана жетишкендиктери көрсөтүлөрү пландалган. Нуркыз Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион. Ош шаарында быйылкыга пландалган 38 көчөдө тротуарды оңдоп түзүүгө акча каражаты тартыш, андыктан жыл башында айтылган жолдор толугу менен бүтпөй турган болууда. Учурда чоң долбоорлор Курманжан, Датка, Ленин жана Масалиев көчөлөрүндө ишке ашырылууда. Иштин жүрүшү менен Асел Сыдыкова жерине таанышкан. Быйыл Ош шаарындагы пландалган 38 көчөнүн боюндагы тротуарларды куруу жана реконструкциялоо иштери толугу менен бүтпөйт. Кала бийлиги муну каражаттын тартыштыгы менен түшүндүрөт. Буга чейин республикалык жана шаардык казнадан бөлүнгөн 180 миллион сомго 38 көчөнүн тротуары жаңыланар айтылган болчу. Эми бул суммага 18 көчөдө гана оңдоп түзөө жүрөрүн Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов билдирди. Акчабыз азыр токтоп түгөп калды да, 180 миллионду биз освоение кылып атабыз. Эми азыр дагы бир 200 миллион сом, азыр биз 38 көчө деп айттык да, дагы бир 20 көчөбүз калып атат. 20 көчөгө где-то порядка 200 миллион сом, 200-250 миллион сом акча керек болуп атат. Ошого мэр азыр Бишкекте ошо именно ошондой акча маселеси менен ошон менен жүрөт да азыр.
Учурда жолчулар Ош шаарындагы негизги көчөлөрдүн бири Курманжан Даткада иш алып барышууда. Мында дээрлик 15 жылдан бери каралбай калган эски брусчаткалар казып алынып, асфальт басууга даярдалууда. Узундугу 5,5 чакырым болгон жолдун сметалык баасы 51 миллион сом. Сапатын технозорлору көзөмөлгө алышкан. Бюджетке зыян келтире бересиңерби, элдин налогунан түшкөн акчаны ушинтип эле максатсыз пайдалана бересиңерби деген суроолор көп биздин немеге айтылып атат ишканага. Брусчатканын салынганына 15 жыл, эң кеми дегенде 15 жыл болду. Анан брусчатканын баягы уже өзүнүн иштөө мөөнөтүн өткөрүп бүткөн. Бир жерине бетон коюп, же болбосо дагы бир башка материалдарды колдонуп, сапатсыз калыбына келтирип койгон учурлар болуп атат. Анан ошонун кесепетинен быйыл бир эле Ош шаарында эмес, баардык кыргыз биз азыр угуп атабыз, Бишкекте дагы, Таласта, Нарында дагы ушундай асфальт менен тротуарларды куруу толугу менен колго алынып. Себеби бунун жакшы жактары өтө көп, эксплуатацияга жеңил, кийин ыңгайлуу жактары дагы бар. Ошондой эле ири долбоорлордун бири Ленин көчөсүндө ишке ашырылып жатат. Бул жерде эки тарабынан 5 чакырымдын тегерегиндеги тротуарга асфальт басылат. Сметалык баасы 50 миллион сомду түзөт. Азыркы тапта мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлүп, жол тазаланууда. Ленин көчөсүнүн, Нурмат көчөсүнөн Бахаповго чейин узундугу 5 километр, эки тарабынан тротуар 2,25-тен, асфальттын калыңдыгы 4 сантиметр, ал эми тендер баасы 42 миллионду түзөт. Оң тарабында бир аз тротуар бар болчу. Анан магазиндердин, тамактануучу жайлардын асты брусчатка болчу, калган жерлер тротуар аты деле жок беле да. Ал эми бул сол тарабында тротуар жок деп койсок деле болот да. Жеке адамдар тарабынан тосулуп алынган, ташталган, ошондой жайга айланып кеткен да. Ош шаарында тротуар салууга дээрлик 20-30 жылдан бери көңүл бурулбай келди. Каланын ички жолдору мында турсун, негизги көчөлөрүндө да жөө жүргүнчүлөргө шаар жаратылган эмес. Жүрөк оруткан көйгөй бир канча жылдан бери кала тургундары тарабынан көтөрүлөт. Мындан улам шаар мэри Алмаз Мамбетов 2022 жылды Ош шаарында тротуар жылы деп белгилеп, жөө жүргүнчүлөргө шаар түзүп берүүнү убадалаган. Мына карагыла, тротуар жок болсо жолго чыгып алышат. Өтө кооптуу болот да. Эң биринчи мына ушу тротуар болуш керек экен шаарда. Сапатсыз нерсени кылып коет, кылдык дейт. Болду, 2 жылдан кийин ал кетет, ал кеткенен жол кошоо бузулат. Ошон үчүн мен оюмча сапатына көңүл буруш керек да, албетте. Ал деген жок дегенде акчаны экономдойт. Бул деген эми баарыбызга маанилүү да. Бир төшөлгөн нерсе узагыраак турса, мындайча айтканда шаардын эле казынасына пайда. Көп жерлерге барасың, тротуар жок, жолдор тар, мындай юридический лицолордун немелери, зданиялар курулгандар жол тарапка чыгып кеткен көбү. Тротуарлар ошондуктан жок деп ойлойм. Аларды киргизиш керек. Өзүнүн территориясына чейин тротуарларды чоңойтуш керек, жанына велодорожканы кошуш керек. Мына өзүңүз да көрүп турасыз, мынакей шаардын тазалыгына дагы кирет асфальт төшөдү тротуарга. Бирок башка шаарларда көпчүлдүк басымдуулугу тротуарга асфальт эмес, брусчатка басат. Бул брусчаткадагы шаардын кайнай бир көркүн ажарын ачат да, мындай көрктүү болуп көрүнөт. Эми балким бул биздин шаардын бюджетинин бакындай салмагына байланыштуу болсо керек деп ойлойм. Бирок тротуар тууралуу Ош шаардык мэрия 2-3 жыл, 5 жыл мурдага караганда быйыл активный, аябай мындай бачым десек болот, тез арада жакшы тротуарды куруп атат. Ошол менен бирге бир жак бакындай тазалык жагында алганда көпчүлүк тротуар курган жерлер асфальт болбогондуктан чаңып жатат да, чаң басып жатат. Эми шаарыбызда чаң баскан тоже мындай да бир аз. Ош шаарында 695 километр жол болсо, анын 325 чакырымы гана асфальт. Калган жолдор Союз мезгилинде салынган бойдон турат. Жылын аларды жамоого 8 миллион сом каражат бөлүнөт. Белгилей кетсек, 2022 жылга Ош шаардык жолдор башкармалыгына жергиликтүү бюджеттен 165 миллион сом ажыратылган. Ал эми өткөн жылы 100 миллион сом каралган. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумушчу сапарын алкагында Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы тарабынан иштелип жаткан кара кече көмүр кенинин борбордук участкасына барды. Ал өндүрүштүк иштердин жүрүшү менен таанышып, жумушчу кеңешме өткөрүп, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын жетекчилигине тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына бир катар тапшырмаларды берди.
Алдыдағы жылытуу мезгилине даярдык кынтыксыз болушу керек. Бекитилген план боюнча Кыргыз көмүр ишканасы 2677 000 тонна көмүр өндүрүп камдашы керек. Андыктан өндүрүштүк иштер толук көлөмдө жүргүзүлүп, көмүр ташуу үзгүлтүксүз болушу керек. Мындан тышкары карьерде коопсуздук эрежелерин сактоо, тоотек үймөгүнүн кесепетинен аварияларга жол бербөө маанилүү. Бул багытта Көмтөр ишканасынын тажрыйбасын пайдалансаңыздар болот. Биз тиешелүү байкоочу шаймандарды сатып алууга каражат бөлүүгө даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Бүгін 12 сентябрда Түмөнбай Колдошов Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу акын Мелис Маматжанов маалымдады. Колдошов акыркы 2 жылдан бери Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык окуу жайынын директору кызматын аркалап келген. Белгилүү ырчы оончу Түмөнбай Колдошов ага чейин ушмууда агартуучу катары эмгектенген. Мунайчылардын кесиптик майрамы менен кошо мунай өндүрүшүнүн 90 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров баштаган жетекчилери катышып, өлкө башчысы мунайчыларды куттуктады. Расмий бөлүктөн соң ата мекендик жана чет элдик кырчылардын коштоосунда концерт коюлду. Салтанаттуу иш-чара тууралуу кабарчыбыз Акылай Карабаева баяндайт. Бургулоочулар мунай өндүрүүдө мотор сыяктуу аба ырайына, убакыт жана майрамдарга карабай иштешет. Кыргыз нефтегазда алардын оорду жана мээнети зор экени талашсыз. Бул кесип Каныбек Карабеков үчүн ардактуу жана сыймыктуу мурастай сезилет. Себеби бул жаатта анын атасы иштеп, кийин өзү дагы 30 жылдан бери эмгектенип келет. Мен үчүн кандай десем айтышам кыйын. Бул эң Кыргызстан боюнча битте ушу Киргизнефть газ, Кочортонда газ бар, айылдарга газ берилип атат. Бүгүн дагы газ ордуна неме болот. Менимче сыймыктануу мындай грамоты жогорку кеңештин грамотасын алдым. Худу ушундай эле мага сыймыктуу Киргизнефтьтин немеси да. Жумуш орду жакшы мага. Сыймыктанам Киргизнефть иштегеним ушу жашка келип. Бүгүнкү күндө Кыргызнефтегаз өлкөдөгү мунай жана газ тармагындагы эң ири ишкана болуп саналат. Анын балансында 11 мунай жана газ кендери бар. Ишкана негизги пландарды ашыра аткарып, быйылкы жылдын 7 айында мунай өндүрүүнүн планы 111% аткарылып, 99 000 тоннадан ашык нефт өндүрүлгөн. Газ өндүрүүдө да жылыштар бар. Быйыл 7 айлыкка коюлган план 1 445 000 метр кубка ашыгы менен аткарылды. Демек 7 айлыкта 15 970 метр куб жаратылыш газы өндүрүлдү. Кыргыз мунайгаздын таза кирешеси быйыл рекордтук көрсөткүч жаратты. Жумушчулардын эмгеги, жетекчиликтин аракети менен 7 айда план 173%га, же 2 миллиард 73 миллион сомго аткарылды. Мамлекетке болгон төлөмдөр өз учурунда аткарылууда. 2022 жылдын 7 ай аралыгында бюджетке салык төлөмү 832 миллион сом, социалдык камсыздандырууга 200 миллион сом. Ошондой эле мамлекеттик үлүшкө болгон дивидендтин төлөмү 534 миллион сомду түздү. Бардыгы болуп мамлекетке болгон төлөмдөр 1 миллиард 566 миллион сомго аткарылды. Кудай буюрса жылдын акырына чейин биз 30 скваждан ошону бардыгын гидроразрыв пластаны жасайбыз. Анын негизинде нефтибиз ошол дагы бир өзүнүн көлөмүндө көбөйөт дагы. Андан тышкары бүгүнкү күндө бурбулоо иштери бардыгы өзүнүн планы менен, ашыгы менен кетип атат. Өкмөттө гос предприятие деп 60-67% көбүрөөк болгон мекемелерди отдельный бир лицензияны аукцион жок эле алганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк ошондой болуп атат. Ошонун негизинде Кыргызнефтегаз жаңы лицензияларга заявкаларды даярдап бүгүнкү күндө ошо менен заниматься этип атабыз. Ишкананын материалдык техникалык базасы жаңыртылып, быйыл өндүрүшкө керектелүүчү 41 техника сатылып алынган. Мобилдик бургулоочу курулманы сатып алууга келишим түзүлүп, жылдын соңуна чейин дагы бир стационардык бургулоочу курулманы сатып алуу пландаштырылган. Бизде абдан чоң ийгилик бар. Бизди билесиңер, Арсанбапта жайгашкан Зорко лагери быйыл ушул ремонт башталды. 10 коттедж курулду, эмки жылы дагы 9 курат, ошондо 550 орундук лагерь болот. Буга чейин 300ге жетпейт эле 250 бачат болчу.
Мына ушул 2 жылдын ичинде чоң ийгилик менен куруп берем деп уже башталды. Андан сырткары билесиңер 3 этаж, 50 орунду биздин балдар бекер жумушлар жасала турган профилакториябыз бар. Мунун полный капитальный ремонт бүтүп атат. 2,5 миңден ашык кесипкөйлөрдүн башын бириктирген Кыргызнефтегаз нефть өндүрүмүнүн 90 жылдыгын белгиледи. Мындай салтанаттуу иш-чарага өлкө башчысы Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары Камчуек Ташиев жана Бакыт Төрөбаев, Кыргыз Республикасынын баатыры Апас Жумагулов баштаган жетекчилер жана Кочкор Ата шаарынын тургундары катышты. Мунай өндүрүү бул зор милдет, чоң жоопкерчилик. Калкыбызга ак ниет кызмат кылуу менен өлкөбүздүн жаркын келечегине салым кошуу. Бизге жүктөлгөн милдеттер жогорку кесипкөйлүктү, тазалыкты, темирдей тартипти бекем сактоону талап кылат. Алдыбызга коюлган жаңы максаттарга жетүү үчүн ар бир мунайчы жан дили менен эмгектениши зарыл экендигин түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич тарабынан көрсөтүлүп жаткан колдоо менен биздин мекеме өнүгүүнүн жаңы доорун ачууда. Расмий бөлүктүн ачылышында Садыр Жапаров сөз сүйлөп, мунайчыларды кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу мекендештер, биздин кесипкөй мунайчылардын жана газчылардын күч аракети менен өлкөбүздүн экономикалык жана энергетикалык базасы чыңдалып жатканына да токтоло кетейин. Эмгекчил мунайчылар эл керегине жарап, ички рынокты мүмкүн болушунча күйүүчү, майлоочу заттар менен камсыздоого, жаңы кендерди изилдеп, өндүрүштү өнүктүрүүгө аракет кылып жатышат. Кыргызнефтегаз ишканасы өлкөнүн экономика тармактарын жана элди күзгү, кышкы жылуулук мезгилинде даярдоого кошкон салымы да эбегейсиз. Мунайчылардын кесиптик майрамы Кочкор Аталыктар үчүн маанилүү күн. Анткени Кыргызнефтегаз мындагыларга түрдүү жеңилдиктерди жана жумуш орундарын камсыздаган. Кочкор Ата шаарынын локомотивине айланган ишкананын мааракеси менен тургундар куттукташты. Кыргызнефтегаз эч качан өчпөсүн, ар дайым өркүндөй берсин, кийинки муундарга дагы, келечектерге дагы өзүнүн кычагын жайган кенен ишкана боло берсин. Балдарга спорт залдар ачылып атат, стадиондорду көрүп атасыңар. Бар жок шарттар жакшы да, кыскасын айтканда. Ишчилерге дагы жакшы. Кыргызнефтегаз менче ушул бул жерде болгондо мынчалык өнүкпөйт эле дедим да, Кочкор Ата шаары. Азыр Кочкор Ата шаары кандай өнүктү. Мисалы көчөлөрү жарык, стадион кооз. Кочкор Атанын ишенген Кыргызнефтиси бар. Ошо тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун. Салтанаттуу иш-чара ата мекендик жана чет элдик эстрада жылдыздарынын концерттик программасы менен уланды. Кыргызнефтегаздын быйылкы 7 айдагы таза кирешеси рекорддук көрсөткүчкө жетти. Тагыраагы 2 миллиард 73 миллион киреше табышкан. Анын натыйжасында кызматкерлердин дагы маяналары 40%га көтөрүлгөн. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасында көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар оңдошалы. Төз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.